отабыз. Кандай кылышыбыз керек? Бизге жардам бергиле. Жол жабылышыны билбей эле келип алгандар ошончо бул жерде. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мына азыр бүгүн 17 март 2020. Кыргызстан Казакстан чегарасында турабыз. Кечетен бери ал жакта чегарадан бизди эч ким өткөрбөй атат. Кече биз буну билбей эле келип алганбыз бул жака. Казакстан менен Россиянын ортосунда жолдо талаада калдык. Бардыгыбыз ушинтип кыйналып атабыз. Бала чакалар, шопурлар ушул жерде Кыргызстанга өткөрбөй атат. Казакстан менен Россиянын ортосунда ушинтип жашообузду көргүлө, ачка балда кыйналып атабыз. Биз иштерди ойлоп, эл журтту ойлош керек эле. Эч ким чечпей атат бизди. Талаада отурабыз. Кандай кылышыбыз керек? Бизге жардам бергиле. Жол жабылышыны билбей эле келип алгандар ошончо бул жерде. Аны эскертүү болгон жок. Эскертүү болсо да чыкпай тура берет. Ушундай жашоодо отурабыз. Эл журттун баардыгы кыйналып атат. Элди ойлогон чоңдор бар экен. Эстегендек президентибиз болобу? Хотя бы ушул жерге келип алган машиналарды кое берсе жакшы болот эле. Жаш балдар бар, боюнду бар, аялдар бар. Бул бир жума мурун айтып койсо болот. Жабылар, келбегилер. Келип алдык мына, келип турабыз. Тамак жок, эчтеке жок. Биз артка кете албайбыз. Аркадан Москвада уже барганга квартира жок, акча жок. Мына жерде канча киши болсо ошону бир парча өткөрүп, анан жапсын. Биз күтүп турабыз. Россия өткөзүп атат, Казакстан өткөзбөйт. Мына биякта тартып койгон машина элдердин баары. Азыр карантинде баарын эле жабып атат, бирок карантинде Казакстандан машина деле чыгып атпайбы, туурабы? Карантин болгондон кийин баарын жабыш керек да. Движение жок болуш керек. Хотя ушу турган машиналардын баарын өткөрүлсө бул жака Кыргызстанга башка келбейт. Уже элдин баары укту, Москвада Келип алгандан кийин коюп койсо дейм да. Азыр эми жана биздин көкүрөгүн кагып чыккан чиновниктер барбы? Мына кыргыз эли, талаада калган кыргыз элине жардам бере тургандар барбы? Азыр биз талаада калдык да вообще элечи. Нары эмесче берибиз. Нар жака обратно кайткан убакта үйүбүз жок биздинчи. Кайра келсек запрещаем бизге. Ичибизде азыр депорт болгондон бар да. Депорт болгондон бар. Депорт болду. Ошого жардам бериңиздер. Кайта ушу турган машинаны өткөрүп берсем ушул деп тургандар. Анан жапса жаба берсин. Машиналарды тартып коелу. Бир жума эскертүү көрсөтөбүз да, анан кийин Ошончо машина турат азыр. Биракта 2 күндөн бери ошо жабылбай. Коронавирус боюнча Эркин Шашимдинович, бул жерде Санжар Турдукожоевич отурат, Толкунбек Сагынбекович отурат. Биздин Кытай менен чегарабыз 1 айдан ашык болду, жабык турат. Мына Казакстан ограничение киргизип атат. Мына Өзбекстанда бүгүнкү күн ограничение киргизилет деген маалыматтар келип атат. Бирок ошол жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен иштешкен биздин бир топ ишкерлер бар, бир топ бизнесмендер биздин экономикабызга салык төгүп, негизги экономикабызды кармап турган чоң инвесторлор бар. Ошолорго сиздер кандай чара көрөсүздөр? Алган кредиттер боюнча реструктуризация кылуу жагыбы, же болбосо мына салык, социалдык төрөмдөр боюнча реструктуризация, аларды узартуу боюнча, ушул боюнча бир айтып койсоңуз.
азыркы ушул кырдаалга байланыштуу ишкерлер үчүн алынган кредиттер боюнча иш-чаралар колдонулуп атат. Уруксат этсеңиздер, Улуттук банктын жетекчиси жооп берип койсо. Урматтуулан Бердебаевич, суроңузга рахмат. Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, бизде жана социалдык тармактарды карап, анан бизнесмендер менен жолугуштарды өткөзүп атабыз да. Бүгүнкү күнү биз мындай өзүбүздүн позициябыз Улуттук банктыкы жана өкмөттүкү да коммерциялык банктарга баарына рекомендация бердик да. Бул жерден коммерциялык банктарга биринчиден жана бизнесмен пострадать эткендер кайрылуу болуп, банктарга кайрылып туруп, ошо эмне үчүн, эмне себеби болгон деген кризистин таасири тийдиби же эмненин таасири тийди, ошону банктар анализдеп туруп, жана пролонгацияга, реструктуризацияга макул болушот да. Бирок бул жерде туура түшүнүш керек да, бул эми коммерциялык банктар жана финансовый посредниктер булар акчаны каяктан алат? Булар биздин эле жарандардын вкладдарын алып, ошого депозит төлөп туруп, анан кредит боюнча мындай жеке ишкерлерге берет да. Бул нерселерге биз аябай осторожно караш керекпиз да. Бирок банктарга уже рекомендация түшүрүлгөн да. Азыр эң негизгиси көйгөй жана туроператорлар маселени көтөрүп атат да. Бул жумада ошо туроператорлар менен жолугушуп, кандай проблемалар бар, эмне болду, анан жана приблизительная оценка убытков жасап туруп, ошого карата точечно баарына жардам беребиз да. Потому что мындай биздин опытыбызга карата көп мындай учурларда көп попытка болот да, даже мындай эч кандай влияние болбосо деле бизге да жардам бергиле эметте деген кайрылуулар. Эми азыр башка учурда, Толкунбек Сагынбекович, азыр дүйнө жүзүндөгү эпидемия, дүйнө жүзү бүгүнкү күнү баары көрүп турат. Экономикага кандай таасирин тийгизип атканын, чек аралар жабылып атканын. Андан кийин мен ойлойм, биздин ишкерлер сиз айткандай аны кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыкчылыгына эмес, жалпы мындай албетте сиздердин баягы банктагы тиешелүү иш-чаралардын негизинде бир чара көрбөсө болбойт, Толкунбек Сагынбекович. Улан Бердебаевич, мен айтып кеткенде уже рекомендациялар 5 мартта эле берилген. Каждый клиент заемщиктер менен точно карашып туруп сөзсүз жардам берилет. Андан кийин мына салык боюнчачы, Эркин Шамшидинович, социалдык төлөмдөр боюнча сиздер өкмөттө ушул маселени да карап атасыздарбы? Биз штабтын алкагында негизи вообще 2 план түзүлгөн да, штабтын алкагында ушул кырдаалга байланыштуу бир план бекитилген болчу. Андан тышкары экономикага жана терс таасир эткен аркасынан бюджетте дагы киреше булактары азайып калып атат да азыр. Ошо азайып калат деген ушундай көрүнүштөр бар да, ошого байланыштуу кошумча дагы булактарды издеп табуу боюнча 23 пункттан түзүлгөн 6 миллиард 6,9 миллиард сомго кошумча дополнительный резервный источники деп да өзүнчө план бекитилген да. Ошол жагын карап атабыз. Бул ишкерлерге жана кошумча салык жагынан, соцфонд жагынан жеңилдиктерди биз карап көрөлү, сиздин сөзүңүздү эске алып. Себеби дегенде бүгүн эле мына бажы тармагынан биз карай турган болсок, ошол эле бажы түшүмдөрү бүгүнкү күнү чоң жоготууларга учурап атабыз. Чоң жоготуулар. Алар түздөн түз ошол биздин ишкерлер менен байланыштуу. Ошон үчүн Санжар Турдукожоевич, сиз экономика министри катары ушундай иш-чараларды алдын ала көрүп, биздин ишкерлердин ошол жүргүзүп аткан иштерине терс таасирин тийгизбестен мындай кандайдыр ушул периодду мындай бир безопасный подушка сыяктуу алып чыгып кетишиңиздер керек. Мен ошону каалап кетер элем. Рахмат.